Тасма Улукбек Ормоновдун колдоосу менен даярдалды. Бул берүүдөгү чыгаан инсан Кыргызстандын тарыхында алгачкы жолу көпчүлүккө таанытылып чыгып жатат. Буга чейин бул инсандын изилдениши мындай турсун, түгүл дал ушундай инсандын бар болгонун атын да билишкен эмес. Биз Телескоп каналынын жамааты сиздерге алгачкы жолу тарыхый ачылышты, баалуу фактыны сунуп жатабыз. Андыктан бул видеону дагы да көбүрөөк бордошторубуз менен бөлүшүп, алардын да бул ачылышка күбө болуп калуусуна өбөлгө түзүңүз. Даяр болсоңуздар, баштадык. Кокон хандыгынын тарыхында жана тагдырында кыргыздардан чыккан чыгаандар да маанилүү роль ойногон. Бирок азыркы күндө Кокон хандыгынын эч кандай кыргыздарга тиешеси жоктой, түгүл хандык кыргыз элин эзип, зулумдук кылып келгендей пропаганда бар. Эмне үчүн? Себеби бул пропаганда Союз маалында атайын жалган агитациянын негизинде ишке ашкан. Баскынчы колонизаторлор өздөрүн Кокон хандыгынын зулумдугунан кыргыз элин куткарган куткаруучу сыяктуу таанытып келишкен. Бул мамлекеттик деңгээлде жүргүзүлгөн пропагандага түгүл биздин академиялык катмарда ишенип, Союз маалында көптөгөн илимий эмгектер, диссертациялар жазылып, көп жылдар бою Кокон хандыгын терс мүнөздө таанытканга аракет кылып келишти. Булардын арасында Улуттук илимдер академиясында орду бар. Кээ бирки академиктер Алымбек Татка менен Курманжан Татка энелерибизди да бай манап эзүүчү тап катары сүрөттөп, академиялык диссертацияларын жакташты. Бул жалган илимий эмгектердин негизинде Курманжан Татка киносунда тартышканга жетишишти. Тилекке каршы бул академиктер дагы деле бул чыгаан инсандардын кеңири изилденишин каалашпайт. Себеби Алымбек Таткалар жеткиликтүү изилденсе, алардын академиялык наамына доо кетип калышы мүмкүн. Бирок жогоруда айтканыбыздай, Кокон хандыгы кыргыз элинин турмушунда маанилүү орунду ээлеген. Хандыкта көптөгөн кыргыз саясий ишмерлери, жетекчилери, баатырлары, зыялы интеллигенциялары кызмат кылып, хандыктын туруктуулугуна салымдарын кошуп келишкен. Булардын кээ бирлерин атай турган болсок, Алымкул Аталык, Алымбек Датка, Нүзүп Би, Койчу Датка, Осмон Датка, Исхак Полот хан, Молдо Нияз, Зияуддин Максым, Молдо Калыбек ибн Муса жана башкалар. Бул улуу чыган инсандардын кээ бирлери жетишээрлик изилденбей, калың калк катмары тарабынан таанылбай келет. Тилекке каршы кээ бирлерин изилдөө үчүн тарыхый архивдик маалыматтар аз болсо, кээ бирлерин изилдөөгө кайдыгерлик оорусу тоскоол болууда. Бүгүн дал ошол тарбиялуу тарых сахнасында толук изилдениле элек көмүскөдө жүргөн, жашыруун казынадай болгон дагы бир чыгаан инсан тууралуу сөз кылмакчыбыз. Ал Койчу Датка Жаманби уулу. Койчу Датка ким болгон? Койчу Датка Кокон хандыгынын тарыхында беделдүү орду бар мамлекеттик саясий ишмер. Шааркан, Ташкент шаарларынын, тагыраак айтканда вилаеттеринин беги. Өлкөсүн сырткы баскынчы күчтөрдөн коргогон баатыр. Ал айтылуу Алымбек Татканын үзөңгүлөшү досу болгон. Учурунда парваначылык кызматты аркалап, аскер башыда болгон. Убага келгенде элчи болуп, эл аралык сүйлөшүүлөрдү жүргүзсө, убага келгенде колуна курал кармап, душманга каршы согушкан. Эң башкысы, Алымбек Татка жана башка ушул сыяктуу кыргыз лидерлери менен биргеликте кыргыздардын башын бириктирип, көз карандысыз кыргыз мамлекетин түзүүгө аракет кылган. Сүйүнчү, Телескоп каналынын өзүнүн китеби чыкты. Мекенибизге кызмат кылган, бул улуу жолдо канын, түгүл жанын берген аталарыбыздын улуу өрнөктүү жашоосу тууралуу башка жакта кездеше бербеген маалыматтарды окугуңуз келеби? Анда Кыйын кыргыз китеби дал сиз үчүн. Китепте кимдер тууралуу баяндалат? Алымбек Татка, Курманжан Татка, Жаныбек казы, Тоголок Молдо, Ишаналы Арабай уулу, Касым Тыныстан уулу, Жусуп Абдырахман уулу, Абдикерим Сыдык уулу, Рахманкул хан. Китеп тууралуу Инстаграмдагы супер китеп баракчасына жазыңыз. Койчу Татка Өзгөндүн Калта деген айылында Жаманбийдин үй бүлөсүндө болжолдуу 1810 жылдары туулган. Жаманбий Адигененин Карабагаш уруусунун бийи болгон. Урпактарынын айтымында Койчу Татка жаштайынан эле күчтүү, бойлуу, эр жүрөк болгон дешет. Жаманбийдин 4 аялы болуп, жалпы 10 баласы болгон. Койчу Татка болсо Айбала деген аялынан төрөлгөндүгү айтылат. Койчу Татка бой жеткенден баштап эле билектүү жигиттерди топтоп алып, өз элинин тынчтыгы үчүн ар кандай айгаштарга түшүп жүргөн. Мүнөзү айкөл, ишенчек, ак көңүл, мыкты чабандес жана балбан болгон дешет урпактары. Койчу Татка
Борбордук Азиянын жана Когон хандыгынын социалдык саясий абалын өтө мыкты билип, күзөтүп турган. Себеби атасы да өзү да эл башкарган бийлерден болгон. Андан сырткары ал мезгилдери Кытай менен болгон соода жолу дал койчу датка жашаган өзгөн аймагы аркылуу өтүп, бул чөлкөм маанилүү стратегиялык жолдордон болгон. Бир тарабынан Фергана өрөөнү менен байланышта болуп, экинчи тарабы ошол мезгилдин эң эле маанилүү жерлеринен болгон Кашкар, Яркент шаарлары менен байланышта болуп турган. Кыргыздар анын ичинен Карабагыш уруусу, Кашкар, Яркент, Ак Суу, бир жактан Фергана, Маргылан, Шаркен, Ташкент, Олуята, азыркы Тарас шаарлары менен тынымсыз соода алакасында болгон. Койчу датка наамын 1822-1842 жылдар аралыгында хан болуп турган Мадалы хандын тушунда алган дейт Санжара булактары. Ошентип, ал өзгөн аймагын ага кошумча Кашкар менен болгон бүтүндөй соода жолдорун башкарып калат. 1856 жылдан баштап Алымбек датка Кокон ордосунда олуттуу макамда аркылап, Атүгүл баш вазирлик кызматына чейин көтөрүлөт. Чынында бул мезгилдери Алымбек датка хандык даражаны ээлеп алууга да кудурети жеткен. Бирок анткен эмес, себеби хан болуу үчүн сөзсүз хандын урпагынан болуш керек болгон. Алымбек датка ушул кезде мыкты чыгаандарды чакыртып, өзүнө күчтүү команда чогулта баштайт. Бул чыгаандардын арасында койчу датка да бар болчу. Алымбек датка койчу датканы алгач эшик агасы кызматына дайындайт. Эшик агасы бул хан сарайдын коопсуздугун жана ал жердеги тартип эрежелерди жөнгө салып турган киши болгон. Андан кийин парваначы кызматына дайындайт. Парваначы ханга мамлекетти башкарууга жардам берген бийлик башындагы экинчи адам болуп, хандын буйруктарын расмий документтерди жооптуу адамдарга, аткаруучуларга жеткирүүдө жоопкер болгон. 1859 жылы Алымбек датка Нарындын 9 торосуна келип, Жаңгарач бийдин өргөсүндө кантип жамы кыргыз журтунун башын бириктирип өзүнчө хандык курсак болот деген маселени талкуулайт. Алымбек датка кайра ордого аттанаарда Жаңгарач бий: "Ордо өмүрүңүз үчүн кооптуу даткам. Барбай эле турбайсызбы ал жака?" дейт. Ошондо Алымбек датка: "Менин койчудай даткаларым бар, хандыкта колдой тургандарым бар" деп койчу даткага канчалык ишенээрин айгинелеген. Кийин Малахан бийликке келип, адилетсиз бийлик жүргүзө баштаганда, анын бийлигине каршы туруп Алымкул аталык менен биргеликте аны кулатышкан. Натыйжада 1863 жылы тактыга Малахандын 12 жаштагы баласы Султан Сейит отуруп, ал эми аталык милдетин Алымкул аталык аркалаган. Аталык бул жашы жете элек жаш ханзада бийликке келген учурда анын кеңешчиси катары милдет аткарган. Султан Сейит жаш болгондугуна байланыштуу, ал символикалуу расмий түрдө гана хан атанганы менен хандыктын аманат иштеринин баары Алымкул аталыктын мойнунда болгон. Ал эми койчу датка, Шадман кожо, Миңбай датка, Омурбек датка, Бек Мухаммед сыяктуу эл арасындагы даанышмандар, билармандар Алымкул аталыктын кеңешчилери, жардамчылары катары кызмат өтөй башташты. Дал ушул маалда койчу датка талыкпаган мээнети, кыраакы даанышмандыгы, жолборстой болгон баатырдыгы менен хандык үчүн көп кызмат өтөдү. Бул жолду 1863 жылдары Алымкул аталыктын тушунда Ташкент вилаятынын беги болуп дайындалат. Ташкент вилаяты дегенде азыркы Ташкент шаары жайгашкан аймакты элестетүү туура эмес. Ташкент вилаятыны ал убакытта Казакстандын бүтүндөй түштүк тарабы, Кыргызстандын түндүк тарабы бүтүндөй кирип турган. Демек, койчу датка Казак жергесинин түштүк, ал эми Кыргыз жергесинин түндүк тарабынын баарын башкарып турган. Бул абал тууралуу Түркистанды зулумдук менен басып алууда маанилүү кызмат кылган Михаил Терентьев мындай деп жазат. Жаш ханга аталык милдетин аткарган Молдо Алимкул өтө акылдуу, курч мүнөздүү болчу. Анын командасындагылар да тажрыйбалуу жана күчтүү болушкан. Мындан сырткары Терентьев Кокондогу кыргыз бийлиги аскердик абалга олуттуу түрдө финансылык колдоо көрсөтүп, аскерлердин санын көбөйтүп, шаардын айланасына өздөрүнө ишеничтүү болгон кыргыз урууларын жайгаштыргандыгын, Ташкенттеги, Түркистандагы гарнизондордун саны 5-6 эсеге көбөйгөнүн жазат. Дал ушундай катаал шартта койчу датка Олуятага, тагыраак айтканда азыркы Таразга барып, казактар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, андан кийин Чүй, Талас кыргыз урууларынын башчыларына, өзгөндүк кыргыз койчу парваначыга колдоо көрсөтүү, туугандык мамиле кылуу тууралуу өтүнүч каттарды жиберип, алар менен мамилени бекемдөөгө аракет кылат. Мунун натыйжасында аркалык кыргыз бийлери Кокондо кырдаал өзгөрүп, Алымкул аталык өз командасы менен бийлигин бекемдегенде көздөрү жетип, мамилелерин чыңдай башташкан. 1865 жылдары Ташкент аймагына падышалык орус баскынчылары Черняевдин жетекчилиги астында басып кирген учурда да койчу датка Алымкул аталык менен бирге баатырларча эл жерди коргоп чыгышат.
Анын эрдиктери тууралуу Василевскийдин тарыхый очерктеринде баса белгиленип берилген. Дал ушул согушта Алымкулаталык шейит кетет. Бийликке кайрадан Кудайыр хан келип, Алымкулаталыктын доорундагы башкаруу бийлигин хандыкка жолотпой коет. Натыйжада Койчу Датка өзгөн жергесине кайтып келип, Адигине уруусунун Карабагаш уругуна бий болуп калат. Кийин анын балдарынын арасынан Жантөрө аттуу уулу да башкаруу иштерине аралашып, болуш болуп элине кызмат кылган экен. Бул мезгилдери империалисттер чүй жергесин каратып алган эле. Алар Токмок шаарынын жанына чеп куруп, жергиликтүү калктын арасынан өздөрүнүн башкаруу системасын орното баштайт. Түркистан жергесин басып алууда маанилүү кызмат өтөгөн Михаил Терентьев өзүнүн китебинде Койчу Датка тууралуу маанилүү маалымат берген. Ал маалымат боюнча 1868 жылдын июль айларында Койчу Датка Омор менен биргеликте Токмок чебине кол салып, талкалап, жыйынтыгында Токмок уездинин катчысы Розлинди жана Токмок волосунун башчысын кармап, туткундап кетишкен. Кийин ар кандай кысымдардын негизинде Кашкар тарапка көчүп өтүп, кайра өзгөн жергесине кайтып келген деген божомолдор бар. Койчу Датка 1860-жылдардын аягында, 1870-жылдардын баштарында өзгөндө каза болгон. Ооба, Союз убагында болсо Койчу Датка сыяктуу чыгаан баатыр мамлекеттик ишмерлерди эзүүчү таптын өкүлү катары сүрөттөп, алардын тарых китептеринде окутулуусуна тыюу салган. Себеби мындай эркиндик үчүн, мамлекеттин биримдиги үчүн жан аябай күрөшкөн баатырлар элдин жүрөгүндө качандыр бир убакыттарда эркиндикке болгон мүдөө отун тутантып жибериши мүмкүн. Ошондуктан мындай чыгаандардын окутулушуна тыюу салынып, атүгүл аларды каралоо пропагандасы жүргүзүлгөн. Мисалга алсак, Койчу Датка Кудайыр хандын 2 аялын уурдап Кашкарга качып кетип, кийин ошол кылган үчүн өлтүрүлгөн деген жалган жала дале болсо эл оозунда айтылып жүрөт. Дал ушундай каралоо пропагандалары атайын коммунисттик режимдин өкүлдөрү тарабынан иштелип чыгып, элдин арасына таратылышы да мүмкүн деген божомолдор бар. Дал ошол мезгилдери Молдо Калыбек ибн Муса Андижани аттуу чоң багыш уруусунан чыккан аалым акын жашап өткөн. Бирок бул залкар инсан тууралууда изилдөөлөр анча жүргүзүлө элек. Дал ошол Молдо Калыбектин Алымкулаталык тууралуу ырында Койчу Датка тууралууда ушундайча баяндалат. Алар колдоруна кармап таяк, эп сыны жок бай жана көп миршап, тешик таш жолу менен келе жатты. Булар койчу менен бостон кул эле. Алар эки жактан коюшту чабуул, каалаган урушсун биз менен деп. Андан сырткары Койчу Датка тууралуу Молдо Нияздын да эмгектеринде эскерилет. Зияуддин Максымдын Фергана хандар тарых аттуу китебинде да Койчу Датка тууралуу маалыматтар бар. Бүгүн биз Койчу Датка Жаманбей уулу тууралуу араң тапкан баалуу маалыматтарыбызды сиздер менен бөлүштүк. Мындан сырткары бул баатыр тууралуу архивдик маалыматтарда баалуу акыйкаттар сакталып жаткандыр. Болгону аны бир тарыхчы талыкпастан ачып, изилдеп чыгууну өз мүдөөсүнө айлантуусу керек. Себеби мындай аталар биздин келечекке карай таштаган кадамдарыбыз баса турчу жерге нур болот. Алысты көрө билүүбүз үчүн көзүбүзгө дүрбү болот. Максатыбызды так даана көрсөтүп берип турат. Балдарыбызды батыштын ойдон чыгарылган жомок каармандары менен эмес, тескерисинче дал ушундай адамдарыбыздын үлгүсүндө тарбиялообузга мыкты жол түзүп бере алат. Ансыз деле өтүүчү болгон бул дүйнөнүн жалтыр жултурларына азгырылбай, сыртынан алмаздай көрүнгөн, бирок маңызында сынып жок болуучу айнек сымал болгон жыргалчылыктарына берилбей, жаныбызды сайып болсо да мамлекеттүүлүгүбүз үчүн, келечек үчүн, биримдик үчүн күрөшүү учурдун эң маанилүү озуйпаларынан болуп саналат. Муну да аталардын басып өткөн жолдорунун мисалында орундатуу керек. Койчу Датканы эскерип башкаларга да таанытуу максатында өткөн жылы Датканын урпактарынын колдоосу менен Өзгөн районуна эстелге тургузулду. Андан сырткары Датка тууралуу кичинекей илимий журналда чыгарылды.